Кутмандуу күнүңүздөр менен сиздерди көрүшкөнүмө кубанычтамын. Баарыңыздар сак саламатта жана жарык маанайда деп ишенем. Бүгүнкү чыгарылыш өзгөчө. Мурдагы көрсөтүүлөрдөн айырмаланып турат. Менин персона аттуу долбоорум коомдогу белгилүү, күчтүү жана максаттуу инсандардын байнесине арналган. Алар ийгиликтин сырларын ачып, жашоосундагы эң маанилүү жана таасирдүү учурларынан маек куруп беришмекчи. Максаттуу, кайраттуу, абдан аракетчил, өзүнө ишенген жана ошол эле учурда ажарылуу жана ийкемдүү заманбап аял кандай болду экен? Менин бүгүнкү маектешим дал ушул образды ачып бермекчи. Кыргызстандын бир нече мамлекеттик кызматтарда ийгиликтүү аркалаган, илимде, саясатта, коомдук иштерде алгылыктуу ийгиликтерге жетишкен көрүнүктүү аялдардын бири Москва мамлекеттик университетинин бүтүрүүчүсү, философия илимдеринин кандидаты, эл аралык уюмдардын ири менеджери жана жөн гана сулуу айым Мира Жаңгарачева бизде мейманда. Ар бир нерсеге өтө так жана жоопкерчиликтүү мамиле жасаган Мира Камиловна биздин жолугушуубузга 20 мүнөт эрте келгенин баса белгилеп кетким келет. Мира Камиловна, сиздин саясаттагы ордуңуз жеке стилиңизге канчалык таасирин тийгизди эле? Саясий карьерам менин стилиме роль ойноду, бирок таасирин тийгизе алган жок. Себеби алгач мен 18 жылдай политехникалык институтта эмгектендим. Кийин аспирантурада, Москвадан докторантурада окудум. Өзгөчө 15 жыл проондо иштеген жылдарым жашоомдун бир бөлүгү болду. Бизге белгилүү болгондой, ар бир аялдын өзүнүн табити бар. Ар бир адамдын табити тубаса болот го деген ойдомун. Мен политехникалык институтта 18 жыл эмгектенип, андан соң саясатка келдим. Төрдөп кийим тандоого мүмкүнчүлүк жок болчу. Себеби белгилүү талаптарга ылайыктап кийинүүгө мажбур элем. Мисалы, иш костюму сөзсүз болушу керек эле. Көйнөктүн, юбканын узундугу, такасы бийик эмес бут кийим, колготки кийүү бизнес айымдардын жана саясатчынын иш стилиндеги негизги талаптардын бири болгон. Аял саясатчылар кандай кийинери баарыбызга белгилүү. Албетте, мен Ангела Меркель болгон жокмун, бирок тыкаан, жагымдуу кийинген айымдардын катарында элем. Мамлекеттик деңгээлде ири ийгиликтерге жетишкен заманбап айымдын үй бүлөсү тууралуу маектешүү да көпчүлүк айымдарыбыз үчүн абдан маанилүү эмеспи? Албетте, биздин үй бүлө абдан жакшы, ынтымактуу болгон. Ата-энем, 3 эркек, 1 тууганым болгон. Бирок тилекке каршы баары бул дүйнөдөн эрте кетип калышкан. Азыр 3 эже сиңди болуп калдык. Бирөөсү биздин өлкөдө белгилүү сүрөтчү, экинчиси Венгрияда жашайт, анан мен. Атабыз да кайтыш болду. Бүгүнкү күндө да бири-бирибизди колдоп жашап келебиз. Жубайым болсо белгилүү инсан, 18 жылдай Кыргызстан футбол федерациясын башкарып келди. Аны менен бирге кесиптештери менен федерациянын уставын иштеп чыгып, федерацияны сактап калууга салымыбызды коштук. Ал учурда мен оорума байланыштуу үйдө болчумун. Белимдин оорусунан улам баса албай жүргөм. Ашканада олтуруп уставын жазган элем. Ошол устав менен бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстандын футбол федерациясы иштеп келет. Албетте, бул жөнүндө эч ким эстебейт. Ошондой эле 18 жыл эмгектенген менин жубайым жөнүндө дагы. Бирок биз баары бир ал көңүл бурууларсыз эле толугу менен бактылуубуз. Кызым болсо Алматы шаарында жашайт. 2 кыздын энеси. Бир кызы 24, экинчиси 17 жашта. Улуу кызы пандемия аяктаган кезде турмушка чыкты. Мен ошондуктан абдан бактылуумун. Кичүү кызы окуйт, улуусу окуусун аяктаган. Биздин өлкөдө жашабайт. Бул жакта жашабагандыгы мени абдан кубандырат. Себеби 2000-жылдар катаал учур болду. Акаевдин командасынан кеткен учурда, албетте өз каалоом менен эмес. Менин балдарым, туугандарым эч кандай ишке орноша алган эмес. Жаңгарачев деген фамилия бардык нерсеге тыюу болуп турду. Мен өзүм дагы жумушка кире албай калгам. Ошол себептен бардыгы башка өлкөгө кетип, азыр Кудайга шүгүр, 20 жыл ичинде өз ордуларын таап иштеп жүрүшөт. Кыргызда айтат эмеспи? Аккан арыктан суу агат деп. Баары жакшы, бактылуу болуп жашап келишет. Мен дагы алар үчүн абдан кубанычтамын. Жооптуу кызматтарды аркалып жүргөндө балдарды тарбиялоону кантип айкалыштырдыңыз эле?
ооба оңойго турган жок. Менин жолдошум аспирантурага, андан кийин докторантурага, София университетине стажировкага барышыма каршы болгон. Албетте ошондой болгон. Ооба, менде бир күнү сезимим бар. Балдарымды таштап кеткен учурум үчүн. Бирок мага ошол керек болчу. Өзүмдү өнүктүрүп, ордумду тапкым келген. Ата-энем дайыма колдоо көрсөтүп турчу. Энеси ушундай болгонуна кызым таарынбайт деп ишенем. Балким күйөөм бир учурларда таарынгандыр. Бардык эркектерде эле каршылык көрсөткөнүнө карабастан, бирок кийин ага да көндү. Эл арасында өз убагында бул айым миллиондогон акчаларды таап, албетте мындай кооз жарашыктуу кийинүү, косметика каражаттарын сатып алуу, косметологдун кызматтарын пайдалануу акча бар болсо оңой да деп ойлошот. Бул чындыкка жатабы? Миллион топтой алган жокмун. Андай ой да болгон эмес. Негизи биздин үй бүлөдө акча каражат топтоо деген адат эч качан болгон эмес. Биз ошондой шартта чоңойгонбуз. Ал кездеги элдерде азыркы учурдагыларга окшоп андай чоң акча каражаттары болгон эмес. Менин досторум, жакын тааныштарым, деги эле шаардагылар жакшы билишет ал тууралуу. Эгерде андай каражаттарым болсо, мен азыр бул жерде жок болмокмун. Черногория же дагы башка жакта жүрмөк болушум керек. Биз шаарды, өлкөбүздү сүйгөндүктөн, күнүбүздүн аягына чейин ушул жерде болууну каалаган үчүн ушул жерде калдык. Мага ишенип коюңуз, келбеттин жагымдуу болушуна, тери жакшы абалда, жүзүң сүйкүмдүү болушу үчүн сөзсүз эле косметологго, психологго баруунун кажети жок. Адам өзүнүн абалын, руханий дүйнөсүн көзөмөлдөй билүүсү керек. Менде баары жылма, майталкан жашоо деген ой калтырышы мүмкүн. Чынында эле, мен көчөгө чыккан кезде ар дайым жылмайып жүрөм. Айрым учурларда жылмайгым келбесе дагы, өзгөчө акыркы учурларда мен баары бир жылмайып жүрөм. Себеби менин кабатыр болгон кебетем эч кимге кереги жок. Мен системалуу болбосо да руханий көнүгүүлөр менен машыгам. Бул тууралуу көп китеп окуйм. Көптөгөн жылдар бою медитация менен алектендим. Бирок жакшы үйрөнө албай, 8 жылдан кийин гана туура медитация кылганга көндүм. Мага ишенип койгула. Бул чындыгында эле көп нерседен куткарат. Мен ойлойм, эгер мен медитацияны мурда иштеп жүргөн кезде өздөштүргөн болсом, келбетим мындан да жакшы болмок. Руханий практикада медитация аң сезимдин тазаланышы, сырткы келбетиңе түздөн түз таасирин тийгизет. Косметологдорго жылына 1-2 жолу эле барам. Терини нымдаштырууга же башка ушул сыяктуу жөнөкөй гана кызматтарды алуу үчүн. Бирок үйдөн өз алдынча териге кам көрөм. YouTube'да аябагандай көп практикалык көрсөтмөлөр бар. Ачып алып жасай берсең болот. Жөнөкөй көнүгүүлөр бар. Анын баарын жасайм. Мисалы, өз алдынча жасаган массаж бар, бетке, чачка. Мунун баардыгын мен жасап келем. Косметологко барууга чамам да, каражатым да жетпейт. Үйдөн жасаганды жакшы көрөм. Сен ички дүйнөңдөгү ар кайсы таарынычты, терс ойлорду, ишенбестикти, начар абалыңдын жоготкун келсе, ал сырткы келбетиңден чагылдырылып турат. Ал машыгууга барганда убактым жетишпей калат. Пандемияга чейин йогага жумасына 1 рет барганга жетишип жаттым. Ал жака барганда жөнөкөй эле машыгууларды жасачубуз. Үйдөн болсо күндө жасайм. Сурья намаскар, Тибеттин 12 көнүгүүсүн, туура дем алуу жана медитацияны күндө жасайм. Жасабаган күнү өзүмдү абдан начар сезип калам. Машыккандан кийин маанайым көтөрүлүп, татаал жумуштардын баардыгын жеңилдик менен аткарып калам. Мага ишенип коюңуз, менин сырткы жагымдуу келбетим менин тегиз жашоомдон улам эмес. Ар бир аялдын жасаган иштеринин баардыгын мен дагы кадимкидей эле жасаймын. Мира Камиловна, айтыңызчы, пандемия сизге кандай таасир кылды? Карантинди кандай өткөрдүңүз? Эң коркунучтуусу бир заматта баардыгы бири-биринен бөлүнгөндүгү, ажырап калуусу болду. Мисалы, менин балдарым башка өлкөдө болуп, мен аларды 9 ай көрө алган жокмун. Бүгүнкү күнгө чейин көрө элекмин. Мен үчүн бул пандемия өмүрдүн баркын билүүгө үйрөткөн сабак болду. Мамиленин баалуулугун билүүгө, эркиндикти, жеке эркиндикти баалай алдым.
Элдин баары шок абалда болушту. Алсыз адамдар адашкандай болду. Себеби айрымдары ичкиликке берилди, айрымдары өзүнө кол салышты, айрымдары өзүнөн алсыз болгон адамдарга, жаш балдарга кол көтөрүштү. Жалпысынан аябагандай кайгылуу окуялар көп кездешти. Менин оюмча, алгач бул пандемия элге руханий сабак берди деген ойдомун. Ар бир адам түшүнүп, өзүнүн баасын билип калды. Менин айланамдагы көптөгөн адамдардын өмүр менен кош айтышкандарына абдан капаланам. Мен ар дайым аша чапкандыкка каршы болуп келгемин. Биздин улуттун сенден мен кыйын деген атаандаштык сапаты бар. Укмуш ресторандарда ашыкча ысырапкорчулук менен өтүүчү той аштар мени абдан кейитет. Бул көрүнүш менде ар дайым жек көрүү сезимин пайда кылат. Мындай болбошу керек эле. Жанындагы адамдардын жегенге наны жок болгон учурда ысырапкерчиликтин кереги жок эле. Аны жалпы элге көрсөтүп, ютубка чыгарып, жарыя кылып кереги жок болчу. Бир нан менен күн кечирген адамдын мунун баарын карап туруп, кандай гана каргыш айткан жок болду экен. Мен аны түшүнүп турам. Кантип ушинтип жашоого болот? Жөнөкөй эмгек маянага мындай байлыкты топтоо, тойлорду өткөрүү мүмкүн эмес экендиги ар бир жаранга түшүнүктүү. Пандемия учурунда өлгөнгө 5-6 адам келип, үйлөнүү үлпөтүнө дагы аз сандаган адам келгени менин оюмча жашоонун туура ченеми. Албетте, ал биздин көндүм жашообузга, сезимдерибизге, дүйнөнү кабыл алуубузга, коомдогу орунга каршы болушу мүмкүн. Бирок ушундай жашашыбыз керек. Адамдын акыркы сапарга узатып жатканда жакын адамдары гана болсо болот. Биздикин билесиз, өтө ысырапкерчилик кылып калганбыз. Жаратылышты коргобой калдык. Пандемия учурунда аба тазарып, шаар таза болуп калды. Ыктыярчылардын эмгеги зор болду. Биздин өлкөдө ушундай адамдар бар экендигин мен билбептирмин. Биздин келечек ушундай адамдар менен курулат. Бул учур руханий, менталдык тазалануу болду деп эсептейм. Мындан биз чоң сабак алышыбыз керек. Ким алды, ким алган жок, албетте аны айта албайм, бирок мен өзүм үчүн абдан мыкты сабак алдым. Ушул карантинде үй бүлөлүк зордук зомбулук абдан көп болду. Себебин эмнеден деп ойлойсуз? Бул алсыздык, бул өзүн өзү сыйлабастык, бул сезим эркектерге да аял затына да таандык. Балдарын сабап, ар кандай шылдыңга салуусу өкүнүчтүү. Мындай адамдар жакыр, жегенге тамагы жоктур, же болбосо өтө бай, акчасын эмне кылаарын билбейт, акылынан таят, өзүнө өзү жооп бере албайт. Коркунучтуусу ага эч ким кой дебейт. Совет мезгилинде мындай зомбулук учурлар да болуп келген деп айтышат, бирок көп ачыкка чыкчу эмес деп. Сиз буга кандай карайсыз? Ооба, зомбулук болуп келгендир. Бирок баары бир мыйзам алдында, сот системасынын алдында коркуу сезими бар болчу деп ойлойм. Азыр деле ошондой көрүнүштөрдү элге салып, сот процессин коомчулукка көрсөтүп койсо болот. Мисалы, Россияда Ефремов мас абалында экен деп коомчулукка талкууга алынат. А бизде болсо тоок сойгондой эле эч ким көңүл бурбайт. Коомда телекөрсөтүүлөр да унчукпайт. Ошондой кайдыгерликке көнгөнбүз. Мыйзамга тартылбасын билет. Анан тиги деле жасап жатпайбы, мен деле жасасам боло берет деген ой дайыма коштоп жүрөт. Мына Бурулай деген кызыбызды милиция абагынан өлтүрүп салса деле эч кандай мыйзамдуулук, эч кандай чара жок. Башка мамлекет болсо, башкарманын баары өзүлөрү отставкага кетмек. Коомду радикалдаштыруу да чоң мааниге ээ деп ойлойм. Анткени 2000 медресеге 1000 же 500дөй мектеп. Аны эч ким текшербейт. Ал жакта эмнеге окутат, зомбулук барбы, жокпу, кандай диплом менен, кандай адамдар иш алып барат, ошонун баары көз көмөлгө алынуусу керек. Ислам деген олуттуу дин, анын агартуучулук жагы көп. Чыныгы исламда көп жылдардан берки адамдарды алсак, алар өтө билимдүү, агартуучу, даанышман адамдар. Бизде андайлар аз, жок эсе. Чубагажы ошолордун катарында. Сузакта болгон трагедияга көңүл буруп, Куранда аял затына карата зордук зомбулук болбош керек деп жазылган деп коомчулук айтып чыккан. Бир да өкмөт башчы же болбосо бир да депутат
үнсүз каткан жок. Үй бүлө түйшүгүнүн, бала тарбиялоо жоопкерчилигинин сырткары өзүн өнүктүрүү же жөн эле спорт менен машыгуунун каалаган айымдарга кандай кеңеш берет элеңиз? Кеңеш берүү оңой эмес. Тилекке каршы аялдардын баарын эле жашоосу ойдогудай болбой калат. Мында коомдун да күнөөсү бар. Коом, бийлик бутактары айыптуу. Мамлекеттик система ушундай аялдарга тийиштүү шарт түзүп бербегендиктен күнөөлүү. Мына биз күнөөлүүбүз. Экинчи деңгээл бул ата-эне, үй бүлө. Демек алар кыз балага тийиштүү деңгээлдеги тарбия жана өзүн өзү баалоо сезимин берген эмес. Анда тандоо мүмкүнчүлүгү болбой калган. Эптеп бир күйөөгө чыгып, үйдөн кетсин сыяктуу мамиле кылган. Андай учурлар өтө көп кездешет. Ала качып кеткенде кайра кайтып келгиси келсе да, ал адам менен жашай албасын айтса да, ата-энеси намыстанып, "Кой, бизди уят кылба" деп кубалашат. Түшүнүп атасыз? Мындай учурда кандай кеңеш бере аласыз? Бир гана жол бар. Же болгон жагдайды кабыл алыш керек, же ал жагдайдан кетүү керек. Мисалы, мен кетип калмакмын. Сүйбөгөн адам менен жашоого болбойт. Бул стресс, бул бактысыздык, бул өнөкөт стресс. Рак оорусуна алып келиши ыктымал. Такай басмырлоо, кайнене тарабынан болобу, кайната тарабынан болобу, анын туугандары адам катары санашпаган, тамак бербей, бурчка бөлүп олтургузуп коюу. Бул кандай көрүнүш? Адамдар кыз баласын ушундай сөөк мүлжүгөн, итке теңелген жашоо үчүн өстүрүп, тарбиялап чоңойтпойт да. Бизде тилекке каршы мындай көрүнүштөр жок эмес. Чындыгында эле келинге көп адамдар дал ушундай мамиле кылышат. Бул практикадан көрүнүп турат. Шаар жерлеринде гана келинге сый мамиле кылынбаса, анын да бирден бир себеби анын атасы прокурор же сотпу, айтор андан келиндин көңүлүн алыш керек, олтургузуп сыйлаш керек. Адамдын маданиятына, билимине жараша дагы мамиле кылышат. Ал да бирөөнүн кызы, мен да кызымдай мамиле кылышым керек деп. Балам сүйүп алгандан кийин мен да жакшы көрүшүм керек. Акырындык менен тарбиялап алам деп. Тилекке каршы бизде андай эмес. Ар кырдуу коом, ал коомдо көптөгөн бактысыз адамдар жашайт. Эгерде кыз жашай албаса, өмүрүн кыюуга жол бербей, сарайга барып асынып албай, ал жерден тезинен кетип калуусу керек. Албетте, Ош базарына барып 200 сомго эмес, сиз мени түшүнүп жатасыз. Бардык жерден өзү аракет кылышы керек. Ар кайсы тармактан, тигүү, тейлөө тармактарынан, кафелерден, медайым болуп, кыскасы өзү издениши керек. Бул жагымсыз жашоодон таппаган нерсесин табууга аракет жасашы керек. Жулкунуп качып кетүүсү зарыл. Эгерде биз зомбулукка жол берсек, унчукпай жашай берсек, анда аялдар гендик деңгээлде өзүндө болгон таарынычын, ачуусун балдарына өткөрүп жиберет. Балдары дал өзүндөй бактысыз болуп калат. Тийиштүү билим бере албайт, күчтүү болуп туруштук берүүгө үйрөтпөйт. Анын үй бүлөсүндө чоңойгон кыз дагы коркок, тартынчаак болуп чоңоет. Эртеңки күнү ал эч нерсе тандай да, баамдай да албай калат. Биздин өлкөдөгү кыздардын бардыгы тандоону билишин каалайм. Ооба, тең жашаган адамдар жок. Байы бар, жакыры бар. Жакыр жашаган кыздарды колдойм. Себеби алардын мүмкүнчүлүктөрү аз. Алардын эркек эмес, бай турган кыздар менен дагы тең мүмкүнчүлүктөрү жок. Мамлекеттик саясат дал ушул жакыр, бактысыз катмарда жашаган кыздарга багытталышы керек да. Бийликте биз парламенттик өлкө болсок да, аялдарды колдой турган эч ким жок. Албетте, эксперттик коом, жарандык коом, жергиликтүү бийлик органдары, алар бул иш-чарага киришип, системалуу иш алып барышкан жок. Андай адамдар өзү менен өзү калып калышкан. Кайда кайрыларын да билишпейт. Бизге белгилүү болгон сезим кризистик борбору жалгыз колдоп иштеп келе жатат. Ошол борборго зомбулукка кириптер болгон адамдын бардыгын батыра албайбыз да. Мира Камиловна, айтыңызчы, сизде келбеттүү, ишенимдүү, максаттуу болуу үчүн биздин айымдарга эмне жетишпейт? Өзүн өзү сүйүү жетишсиз. Алар өзүн сүйбөйт. Ар бир айым өзүн баалай билиши керек. Жана мен жылдызмын деши керек. Кандай гана кыйынчылыктар, оорчулуктар бар болсо да,
мен баары бир жылдызмын. Бул оор кырдаалдан чыгам. Муну мен жеңе алам. Менин мүмкүнчүлүгүм бар. Мүмкүн эмести жасабайм, ыйлабайм. Элде болгон нерсе менде жок болсо да кабатыр болбойм. Бар нерсеге ыраазымын, шүгүр этемин десеңер, сизге толугу менен тынчтануу келет. Өзүңүздү жакшы сезип каласыз. Менде көрө албастык деген сезим түбү орду менен жок. Мен мындай сезимди түшүнө да албайм. Эгерде сизге өткөн жашооңуз кайрадан берилсе, эмнени өзгөртмөксүз? Жок, менин жашоомдо эмне болушу мүмкүн аны өзгөртүү үчүн? Жаман эч нерсе болгон жок. Мен бактылуу, жетиштүү өмүр сүрүп келдим. Жашоомдогу кадамдарымдын баардыгын ойлонуп жасагам. Кудайга шүгүр. Мен эч кандай $500,000 парламенттин депутаты боло алдым. Эч кандай парасы жок эле саясий карьерамды баштагам. Вице-мэрден шаардык кеңештин депутаттыгына чейин. Мен шаардык кеңештин депутаты болгом. Бизде 120 шаардык депутат болгон. Кеңештин төрайымы болууга аттангам мэрге чейин. Москвадан докторантураны бүтүрүп келип, ошол орунга аттангамын. Ордумду бошотуп бердим. Шаардын 120 депутаты мага добушун берүүгө даяр болгон. Ушундай кызыктуу тагдыр, аябагандай сонун тагдырым бар. Көп нерсени билдим. Кечирип коюңуз, тартынбастан айтам. Көп нерсе жасадым. Ар дайым ишимди сүйчүмүн. Бекерчиликти жаман көрөт элем. Кайсы жакта иштебейин, кандай жумушту аркалабайын, ар бир жумушумдан рахат алчумун. Мен үчүн чоң сабак болду. Ишимдин ар бир тилкеси мен үчүн бир чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачты. Андай мүмкүнчүлүк биздин өлкөнүн көп аялдарында болгон жок. Мира Камилин, айтыңызчы, бүгүнкү заманбап аялы кандай жана келечекте кандай боло алат? Кыргыз коомунда көчмөн калк болгондуктанбы, үй бүлөлүк түйшүктү өзү көтөргөндүктөнбү, аялдын уурду ар дайым өтө маанилүү болуп келген. Ал дасторкондун башынан, жубайынын жанынан орун алчу, чоң бүлөнү башкарчу, чечимдерди кабыл алууга катышчу, чечим чыгарчу. Мен Курманжандатка тууралуу айтпай эле коеюн. Ал ансыз да белгилүү. Мен жөнөкөй адаттагы тиричилик деңгээлдеги аялга болгон мамилени айтып жатам. Аялга чоң сый урмат менен мамиле кылынчу. Азыр андай көрүнүш жок эсе. Бар айрым жерлерде аялды сыйлаган көрүнүш. Ал бирөөнүн кызы үчүн, бай үчүн, бизнес айым үчүн, байланыштары күчтүү, же депутат болгон үчүн. Калган учурда тийиштүү деңгээлде биздин коомдо аялга мамиле жок эсе. Бул нерсеге мен абдан капа болом. Советтик коомдун калган айрым көрүнүштөрдү айтып баштасаң, көп кишинин кыжыры келет. Биз кыйынбыз, биз кыйратабыз деп. Эч кандай кыйрата албайсыңар. Биз жетишкен нерселер дал ошо советтик коомдун колдоосу менен болгон. Ал сакталып жана өнүгүшү керек эле. Бирок өнүкпөй калды. Бул акылсыз, жыгачтай болгон патриархат бүгүнкү күнү аялдык макамын жокко чыгарып жатат. Аялдык, энелик жана өсүп келе жаткан кыз балдардын макамын жок кылып жатат. Эгерде бизди бир нерсе жок кылса, ал нерсе патриархатчына болот. Себеби анын үрп адаттары ушунчалык деңгээлде тереңдеп кеткен. Коомдо маанилүү нерсе катары көрсөтүлүп келет. Коомго прогресс берген сыяктуу, чындыгында артка кетүүнү камсыздайт. Аялдын оозун жаап, сүйлөтпөй салат, укугун, тең мүмкүнчүлүктөрүн жокко чыгарат, билим алууга, карьерага, маселе чечүүгө тоскоолдукту дал ушул патриархатчына калдыктары жаратат. Мени бул абдан кабатырлантат, чындыгын айтканда. Мен аял заты катары, эне, тайэне, жубай катары биздин аял заты башкача болсо экен деп каалаймын. Анткени биз кичинекей мамлекетпиз. Биз өтө азбыз. Менин тилегим, биз баарыбыз өзгөрсөк, аң сезимибизди өзгөртсөк, өзүбүзгө болгон ишеничибизди арттырсак, күчтүү, бекем болсок дейм. Биздин артыбызда колдогон балдарыбыз бактылуу, жолдошторубуз бактылуу болсо, биздин артыбызда мамлекетибиз колдоп турса, биз үчүн көп эшиктерди ачып, бизге дем берип турса, биздин өнүгүүбүзгө шарт түзүп турса, кандай сонун. Бул мен үчүн өтө маанилүү.
Анткени мен да аял затымын. Мен ар дайым аял зат үчүн күрөшөм. Биз бүгүн кайраттуу жана ажарлуу айым менен маектештик. Ийгиликке жетүү үчүн тынымсыз аракет жана талыкпаган эмгек керек экендигин мен түшүндүм. Баарыңыздарды алдыга койгон бийик максатыңыздар орундалсын деген максаттамын. Бар болуңуздар.